Медер Абдулкайрович, айтсаңыз, мамлекеттик өнүктүрүү банкынын негизги максаттары бул бүгүнкү күндө мамлекетибизге керекпи? Керек болсо кандай пайдалар, кандай кирешелер чыгып атат? Негизги максаттар ушул банк керек. Биздики максаты мыйзамда жазылды. Вот биякта слайдта бар. Максаты өлкөнүн экономикасын диверсификациялоо жана стимулдаштыруу. Ошо негизги биздики максат. Медер Абдулкайрович, бүгүнкү күндө керек да турабы ушул өнүктүрүү банкы? Керек. Керек. Инвестиция тартуу боюнча, жаңы иш орундарын түзүү боюнча мамлекеттик өнүктүрүү банкы иштеш керек, турабы? Туура. Туура. Сиз азыр 16,8 миллиард акча. Альфа Телекомду кошпогондо кирешеңиздер канча? Киреше былтыр 23-жылы. 23 жыл таза пайда азыр. Жалпысын эле айтып коңузчу, жалпысын. Киреше 800 миллион болду. 800 миллион сом киреше болду. Керек. 800 миллион сом. Ооба. Миллиардка жакын. Канча заявка келип түштү? Канча кайрылуу келди? Жеке ишкерлерден. Кайрылуу 50ден ашык түштү. Бирок болгону 50 эле түштү 23-жылы. Анын канчасы колдоо тапты? Бирөө эле, потому что биз где-то сентябрда иштеп баштадык. Сиздерде 50ден бирөө эле, турабы? Кайрылуу сырой болду. Тиякта расчеттор жок, бизнес проекттер жок, окупаемость жок. Ошон үчүн мындай сүйлөшөм, Медер Абдулкайрович, анда сиздер азыр түз берүүгө сиздердин жумушуңуздар боюнча бир эле кайрылууну колдоо тапты, турабы? Былтыр. Аз биз 23-тү карап атабыз азыр. 23-тү карап атабыз. Бир эле колдоо тапты, турабы? Ооба. Ошон үчүн сиздер банктар аркылуу иштешип атасыздар, турабы? Банк менен түз финансы менен иштеп атабыз. Эми түз болсо сиз айтып атасыз, түз деп атасыз. Анда сиз азыр мына бизди карап турат, мамлекеттик жарандардын баары, ишкерлер карап турушат. Анда кандай жеңилдиктер менен сиздерге ошол колдоо таба алат? Заявканы бергенден кийин, кайрылууну бергенден кийин. Эми бул мүмкүнчүлүктү биздин жеке ишкерлерибиз, ички инвесторлорубуз колдонуп калыш керек да, 6%. Ошол мүмкүнчүлүктү кантип колдонуп калат? Сайтыңыздар барбы иштеп аткан? Бар. Биринчиден сайт бар. Анан кийин биз ассоциациялар менен меморандум түздүк. Ассоциациялар аркылуу бизге келип атат заявкалар. Ошон үчүн прозрачно иштеп атабыз тиякта. Сиздерге штатты көбөйтүп, сөзсүз түрдө көбөйтүп керек экен, турабы? Эгерде бир эле 7 адам жетишпей атасыздар. Да, штат аз эле азыр. Жок, ошо көбөйткөнгө макулсуздар да, турабы? Ооба. Жетиштүүбү азыркы күндө? Жок, жетпей атат. Штаты боюнча дагы сунушка сунуштар берем убакта. Карап чыгуу боюнча. Болду. Жок, мен суроомду бүтүп коеюн. Туура, эгер бул сиздердин биринчи 23-жылы ачылгандан бери биринчи жылкы бизге маалымат, отчет берип атасыздар. Биз отчетуңуздарды колдоп беребиз, депутаттарыбыз дагы колдоп атышат. Бирок кийинки жылга, 24-жылга Талай Айкманович, эгерде кыргыз тилибиз дагы ушундай боло турган болсо, эгерде бир заявка, эки заявкадан ашык каралбай турган болсо, биз бул жерден өзүбүздүн сунушубузду беришибиз керек. Бул мүмкүнчүлүктү мамлекетибиз колдонуп калыш керек, жана ошондой эле жеке ишкерлерибиз дагы колдонуп калыш керек. Бул чоң мүмкүнчүлүк. Азыр банктарга барсаңыз 22%дан ылдый кредит жок азыр.
азыр 9%-дан банктарга берип койдук. Дагы деле биз ошо коммерциялык банктарды ушул өнүктүрүү банкы аркылуу аларды дагы байытып атабыз да. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, 23 жылдын отчетун биз кабыл алып берсек, анан кийинки жылга эскертүү менен, кийинки жылда дагы мен айтып аткандай, жогоруда Надя Азимовна дагы айтып кетти, баягы кыргыз тилибизди жана ошондой эле өзүлөрү 106%-тен каржы ала албай турган болсо, анда биз Кабминге сунушубузду беришибиз керек. Рахмат.